Орозбеков айыл аймагында тиешелүү адистердин жетекчилиги менен сел коркунучун алдын алуу иштери башталды. Анткени бул аймакта жаанчыл мезгилдерде сел жүрүү коркунучу жогору болуп, турак жайларга, жолдорго жана айыл чарба жерлерине зыян келтирүү коркунучу жаралат. Сел келип бир кыл мамитте колгондордун ичиге кирип кетет да. Бизде манакта кеңири таладан келип суу кирет да. Буякта гектар жерлерден агып келет да. Сел айылыбызда постоянно мана көрүп атасың. Келеми катта 50 метр узун мана туурасы. Ушунан жык болуп атат. Жок дегенде 3 метр, 5 метрге чейин барат. Селдин бийиктиги. Буга чейин Охуна сайын тазалоо иши планга киргизилген. Учурда сайдын 7500 метр аралыгын тазалоо жана жээктерин бекемдөө иштери жүрүүдө. Эми Кудай буйрса, мурдагы күнү баштадык. Биз азыр пландалууда бир 20 күндүн аралыгында ушул эмени бүтүрүп 7,5 километр аралыкты бүтүрүп беребиз деген пландалууда. Азыркы быйылкы жылда ушул айылдын жашоочуларга эрозиясы кеткен, кооптуу болуп калган сайлардын жээктерин оңдоп, анан бизде габион деген эмелерибиз бар. Ошолор менен тошмолор менен элдерди коопсуздугун эме кылып беребиз. Бар габион торчолор менен эметип беребиз. Белгилей кетсек, былтыр нөшөрлөп жааган жаандан улам сай жээктерин алып кетүү жергиликтүүлөргө зыян келтирүү коркунучу жаралган. Мындан улам быйыл район аймагында 21 объектте механикалык тазалоо иштери планга киргизилип, учурда 4 объектте тазалоо иштери жүрүүдө. Охуна сайын бул жалпысынан 7500 метр аралык механикалык тазалоо эки бетин эки жээгин бекемдөө иш-чарасы жүрүп жатат. Бул Охуна сайынын механикалык тазалоо бүткөн соң натыйжасында бул жерде 1,5 кожолук үй, 1,5 миң кожолук үй корголот. 2 сос объект бул мектеп жана бала бакча, ошондой эле бизде мечиттер корголот жана ички жолдор, 6000 метр ички жолдор корголот. Ошо менен бүгүнкү күндө район аймагында Актурпак айылында дагы айыл өкмөтүндө дагы жана ошол бүгүнкү күндө Үч Кырган айыл өкмөтүндө дагы иштер селдердин угун тазалоо иш-чаралары, механикалык тазалоо иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Ошол эле ушундай кооптуу болгон жерлерде жашаган үй бүлөлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрөбүз да. Мына жогору жактан адистер келип, жер көчкү жүрүп кетүү мүмкүн деп тыянак чыгарып кетишкен. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан түшүндүрүү иштери жана алдын алуу чаралары селден жабыркаган адамдардын санын азайтууга жана кырсыктын кесепеттерин жоюуга багытталган. Мындан улам ар бир жаран коопсуздук эрежелерин сактап, сел коркунучу жаралганда туура аракеттерди көрүүсү зарыл. Шахрихан Мамажусупова, Айбегим Набиева, жаңылыктар.